Ишенал Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университетине бүгүн Япониянын Нагоя темир жолдор компаниясынын президенти Такаши Андо сан мырза келди. Биз бул компания менен түздөн түз келишим түзүп, мындан ары дагы чогуу иштешели деген ниетибиз бар. Анткени биздин университетте быйыл транспорт технологиялар адистиги боюнча жаңы адистик ачып студенттерди кабыл алганбыз. Бул жерде бул компания менен биз эмне үчүн чогуу иштейбиз? Анткени бул биздин студенттер академиялык мобилдүүлүк боюнча сөзсүз Япония мамлекетинен дагы практикадан же болбосо ошол бир семестр окуудан өтүшөт. Андан сырткары бул компаниянын дагы биздин студенттерге материалдык техникалык базаны чыңдоого же болбосо ошол жактын өзүнүн мугалимдери дагы келип сөзсүз биздин студенттерге сабак беришет. Бул мамлекеттик деңгээлде дагы сөзсүз бул жерде бул жаңы адистиктин ачылышынын бир жакшы жагдайлары бар. Анткени бизде дагы биздин мамлекетте дагы Кыргыз-Кытай темир жолдору салынып атат. Ушул жактагы адистиктердин дагы жетишсиздик, таңсыздыктын жоюу максатында жана ошондой эле булар практикадан өткөндө Япониядагы мамлекетте ушул азыр кар картаңдардын көбөйгөнүнө байланыштуу азыр ал жакта дагы ушул тиешелүү адистик боюнча кызматкерлердин жетишпегендиги. Демек бизден бүткөн ушул адистик боюнча бүткөн биздин студенттер сөзсүз ушу жумушка орношуу сөзсүз бир 100% десем дагы жаңылышпайм, сөзсүз ишке ашат.今日アラバエフ大学で新しい学科が新設されるということで、Биз Кыргызстанда биринчи жолу ачылып жаткан жаңы транспорттук инженерия багытынын транспорт процесстеринин технологиясы багытынын лабораториялык методикалык борборунун ачылыш аземине катышуу үчүн Ишенал Арабаев атындагы университетине келдик. Өткөн жылы ушул университеттен 2 стажер Гриф Грант отель аттуу дүйнөгө белгилүү мейманканада тажрыйба өтүшкөн. Алар абдан жакшы пикирлерди алышкан. Анткени өздөрүн аракетчил, жоопкерчиликтүү студенттер катары көрсөтө алышкан. Ушундан улам компания кыргызстандык студенттер келечекте дагы алардын компаниясында иштешин каалайт. Компания ар түрдүү тармактарда иш алып барат. Бирок эң маанилүү багыттардын бири бул темир жол, жүк ташуу жана жалпы транспорттук кызматтар. Биздин үмүтүбүз бул жаңы ачылган багыт аркылуу Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери жакшы адистер болуп, келечекте ошол компанияда иштеп калышат деген ойдобуз. セレモニーに伺って初めてキルギスに来ました。